Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун Жалал Абад облусундагы бекер дүкөнү өз ишин кылып келүүдө. Бул дүкөнгө муктаж болгон мекендештер кайрылып келет. Алардын ичинде Канышай Кунахунова аттуу эне кайрылган. Биздин фонд Канышай энени кубандыруу үчүн чейин жана кийин долбооруна кабыл алганбыз. Бул жер квартира, Квартира. Квартира бул жерге документ кылышка өтө кыйын экен. Квартира канча төлөйсүз айына? Төлөбөйм. Төлөбөйсүзбү? Төлөбөйм. Данное время бизде ичинде суусу жок. И туалети жок. Суубуз эшикте, туалетибиз эшикте. Эшиктен ташып келесиз, Балам ташыйт. Эшикке чыкканда балам жетилеп чыгат. Кайта жетилеп келет. Мен жашоом ушундай. Жылыткычтар жокпу бул жерде? Эмне менен үйдү жылытасыз кышында? Кышында печкага от жагабыз. Анан муну сайып, эми болсо өткөндө алигиндей жучок коюп кеткен немегечи. Собуларга жучок коюп кеткен. Анан мунун эки тени иштейт. Ушу менен үй ысыйт да. Канышай эне азыркы учурда эскиликтен бүтүп калган батирде уулу менен жалгыз жашап келет. Күнүгө 5 килограммдан ашык жаңгак чагып иштейт. Ал эми алган маянасы эчтеке жетперин Канышай эне айтууда. Биздин фонддун Жалал Абад облусундагы өкүлү Маржана Календирова Канышай эне менен маек курду. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү биздин Жалал Абад шаарыбыздагы Кайрымдуу фондубуздун бекер дүкөнүбүзгө муктаж бир эжекебиз кайрылган. Ошол эжекебиздин бүгүн арызын угунукканы, чай үстүнө чакырганбыз, маектешкени. Эжеке саламатсызбы? Саламат. Өзүңүз жөнүндө кеңири маалымат айтып кетсеңиз, канчанчы кайсы жерден төрөлгөнсүз? Азыркы учурда эмнеге муктажсыз? Ошол жөнүндө кеңири айтып берсеңиз. Мен Тарамбазар айылында төрөлгөм. 69-жылы 18 май. Төрөлгөм. Мен бул жакка турмушка чыгып, Кудайга шүгүр, мына 2 балам бар. 2 балам өзүм багып, өзүм багып келатам. Хозяин өзү ошо ооруп жүрүп өлгөн. Ошо 2 балам өзүм бактым, Кудайга шүгүр. Кызым турмушта, неберем бар, Кудайга шүгүр. Неберем 1 жаштан өтүп калды. Аллага шүгүр. Кудайым ушунчалыгына шүгүр. Мен адан небереме азыр эми үй неме алып берсе. Үй жактан, Үй жактан жардам берсе. Бүгүнкү күндө эмнеге муктаж болуп атасыз? Жашооңузда болгон кыйынчылыктар тууралуу айтып берсеңиз, бизге кеңирээк маалымат айтып. Эми азыр жашоомда Кудайга шүгүр. Мен ошо үй керек. Үй жактан, Үй жактан жардам керек. Продукта неме келет экен, Аллага шүгүр. Кудай бирөө болсо бирөөнү себеп кылат экен, ушундан келет экен, Аллага шүгүр. Мен ошо азыр үй. Жолдошуңуз каза болгону канча жыл болду? 2007. 2007 каза болгон. Сентябрдын 5-inde, 4-ünde өлгөн, 5-inde коюлган. Адам бери балдарыңыз өзүңүз тарбиялап келесиз. Өзүм багып, өзүм алып келетам. Азыркы маалда мен жүрөгүм ооруйт. Мына бутум ооруйт. Тамыз. Бутум менен жүрөгүм жок. Врачтар диагноз койгонун билбеймин, что рожденный, да? Рожденный. Ошо Союз малында пенсияга чыккам.
Ал жерде мен 2005-жылдан бери жашаймын. 2005-жылдан бери жашаймын. Балдар чоңоюп келет. Бунун аркасынан көтөрүмдөй турган эч ким жок. Ошон үчүн ошол себептен мен силерге ошо кайрылдым эле. Мынантип басып жүргөнүмдө, неме болуп жүргөнүмдө мага кичине үй кылып берсеңер, жер үй кылып берсеңер ошонго неме болуп. Эртең менин көзүм өткөндөн кийин бул бала каякта калат? Кимдин колунда калат? Бул өзүнүн немесин алып түзүш керек да. Бул эми азыр оңдой окуйт. Аркасында эч ким жок менден башка. Эми кыз бала бирөөнүн бүлөскен. Кызым барган жери жакшы, жаман эмес, Кудайыма шүгүр. Кыз бала өзү ашынып бияка неме кыла билет да. Ошон үчүн эми бунун аркасында эч ким жок, жүрөктөй турган, көтөрүмдөй турган. Кокус менин көзүм өтүп кетсе, каерде калат? Андан көрө көзүм барында бир үй неме алып калсак, ошол үйдө отурат да кийин мен өлгөндөн кийин дагы. Мен ошону эле көбүнчө ойлой берем. Адамга кайсы маалда өлүм келет, кайсы маалда неме келет, аны билбейсиң да. Биздин чейин жана кийин долбоорунун максаты мукташ болгон мекендештердин жашоого болгон көз карашын өзгөртүү болуп саналат. Бул чыгарылышта Канышай энени сулуулук салонго алып барып кубандырабыз. Жакшы. Канышай эже, мынакей бүгүн бир элеске макияж менен кубандырбастан, мынакей кыштын күнүндө жылуу жумшак ушуну кийип жүрүңүз, Рахмат балам. Мынакей. Чоң рахмат. Ишим жүрсүн кызым. Алла разы болсун. Өзүңүзгө жактыбы? Жакты. Мынакей. Айланып, мынтип. Сизге дагы чоң рахмат эже. Сиз да ушундай ар дайым ден соолугуңуз чың болуп, ушундай балдарыңыздын маңдайында жадырап жайнап жүрүңүз, төрдүн көркү болуп, ар дайым ушинтип ден соолугуңуз бекем болуп, небере чеберенин төрүндө балпыйган бир байбиче болуп, чоң эне, тайне болуп отура бериңиз, ушундай Кудайдын эскертким келбеди эле, бирок бул сөздү дагы айтып коюш менин кандай десем, сизге ыраазычылык иретинде сөзүм. Мындай жездеги жок болсо дагы өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз чектелгенине карабастан, балдарды өзүңүз тарбиялап, азыркы заманда бир бала эмес, эки бала эмес, бир баланы тарбиялаш өтө кыйын. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай балаңыз дагы өтө оор басыруктуу, сонун тарбия бергениңиз көрүнүп турат. Ар дайым сиз үчүн биздин эшигибиз ачык. Каалаган күнү келип, бизден ушинтип сулууланып кетсеңиз болот. Рахмат кызларым, кем болбогула. Аллах силерге жар болсун балам. Айтканыңыз келсин, амин. Сиз дагы оорубаңыз, ушинтип ар дайым жадырап, сонун болуп, жап-жаш болуп жүрүңүз. Ушинтип мени алып келип жасап түзөп, ушундай кылып чыгарып койгонуңарга Сизге да рахмат. Кудай өмүр берсин балам. Эч нерседен кеми бул дүйнөдө эмне жакшылык болсо Аллахым берсин сага дагы. Бак жагыңан бала чакалы болуп, эн атаң менен болуп дайыма. Алганың менен кошо карып жүр. Азаматка салам айт балам. Өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун, келечегиңер кең болсун, дайым басып өткөн жолуңар ачык болуп, жолдошуңар шыдыр болсун. Эки дүйнөнүн багын берсин, бала чакалы болуп, өнүп өсүп, барганыңар барган жерде өзүңөрдүн ордуңарды таап, бактылуу болуп жашагыла. Эч нерседен кемибегиле, кем болбогула. Амин. Аллахым силерге жар болсун. Бер.